Экинчи бөлүм. Сен болсо туура окутууга ылайык келген нерсени айт. Карыялар кыраакы, оор басырыктуу, адеп ахлактуу болушсун. Алардын ишеними, сүйүүсү жана чыдамдуулугу туура болсун. Ошондой эле улгайган аялдар өздөрүн такыба алып жүрүшсүн. Алар ушакчы жана шараптын кулу болушпасын. Жакшылык кылууга үйрөтүшсүн. Кудай сөзүнө тил тийбеши үчүн алар жаш аялдарды күйөөсүн, балдарын сүйүүгө. 5. Адеп ахлактуу, таза, үйгө камкор, кеңпейил болууга, күйөөсүнө баш ийүүгө үйрөтүшсүн. Жаштарды да адеп ахлактуу болууга чакыр. Жакшы иштерди кылып, бардык нерседе өзүң үлгү бол. Окутууда тууралыкты, олуттуулукту көрсөт. Сөзгө калбагыдай болуп, туура сөздөрдү сүйлө. Каршы чыккан адам биз жөнүндө эч бир жаман сөз айта албай уят болсун. Кулдарга айт, бардык жагынан биздин куткаруучубуз Кудайдын окутуусуна жасалга болуш үчүн алар өз кожоюндарына бардык нерседе баш ийишсин. Алар менен айтышпай, уурлук кылбай, тескерисинче бардык нерседе ишенимдүүлүк көрсөтүп, кожоюндарынын көңүлүнө жагышсын. Анткени Кудайдын бардык адамдарды куткара турган ырайымы айкын болду. Бул ырайым бизди кудайсыздык менен бул дүйнөнүн кумарларын четке кагууга, азыркы мезгилде адеп ахлактуулук менен адилеттүү жана такыба жашоого үйрөтүп жатат. Биз ыйык үмүттүү, улуу Кудайыбыз жана куткаруучубуз Иса Машаяктын даңкынын көрүнүшүн күтүп жашашыбыз керек. Бизди бардык мыйзамсыздыктан куткарып, тазалап, бизден өзүнө таандык жакшы иштерди кылууга тырышкан эл жаратуу үчүн Машаяк биз үчүн өзүн берген. Ушуну бийлик менен айт, акыл насаат айт, ашкереле, эч ким сени тоотпой койбосун.